Бұл өте маңызды процесті. Bizde Kırgızistan'da 25 bank var, ошонун ичинен bir Бүгүн Баткен шаарынын маданият үйүндө Кыргыз Республикасынын экс-президенти Роза Отунбаеванын катышуусунда санариптештирүү дүйнөдө жана бизде аттуу санариптештирүү процессиндеги дүйнөдөгү жана өлкөбүздө жетишкендиктер жана мүмкүнчүлүктөр боюнча конференция болду. Конференцияга областтын мекеме жетекчилери, айыл өкмөт башчылары, агартуу жана саламаттыкты сактоо, маданий тармактын өкүлдөрү катышты. Иш-чарада Бишкектин бир канча жогорку окуу жайларынан окутуучулар жана Байтүшүм, KCB банктардын жана Мегаком мобилдик компаниянын өкүлдөрү келип иш тажрыйбаларын сунуштады жана мастер-класс өттү. Мен билемин, жалаң эле Кыргызстанда эмес, мейли Россия болобу, мейли чет өлкөлөрдө ушу түшүндүрүү иштери абдан көп жасалат да. Ал жерде гезитте, журналды окуп атсаң деле ичинде мисалы биткоин деген эмне, дата деген эмне, финтех деген эмне деп ушундай бир аныктамалар жазылып турат да. Ана мен таң калып калам ичимен, ойлойм да, бизде чынында эл билбейт ушундай көп сөздөрдү. Булар эмне деген. Мына биз Бишкекте ушундай проектти жасап атабыз, 50+ деп. Демек ушул категорияга да улгайган адамдарга, аларга үйрөтүп атабыз да, мобилдик кошелекту кантип ачса болот, кутучаны анан кийин кантип жиберсе. Мисалы Баткенге өтө маанилүү. Мына канча эл миграцияда жүрөт. Алар болсо ошол акчасын жана мобильный кутучага жиберет. Мисалы мен балам ошакта болсо мага жиберет. Мен болсо бул жерден дагы Бужумга жиберем керек болсо, Баткен шаарында турсам. Туурабы да? Демек бул отурганда үйдөн жибере берсе болот экен да. Мына бул санариптештирүү. Ошону биз элге жеткизели деп атабыз. Банктарда да түртөлү деп атабыз. Бизде 25 банк бар коммерциялык Кыргызстанда. Ошолордун бир эле 4-5 эле азыр ушинтип катуу иштеп атат. Башкалары болсо уктап атат. Демек биз баарыбыз бири-бирибизди коомдо түртүшүбүз керек экен да, ойгоңун. Мына мамындай, тигиндей деп туруп.